Bismillahirrahmanirrahim. Mömölü amal. Günlördün birinde padişah can jokörlörü menen şaarda kıdırıp жүрүp, jaşı ulgayıp kalgan dыйкандын зайтун дарагын отургузуп жатканын көрүп калат. Өкүмдар Абышкага эмне үчүн зайтун дарагын отургузуп жатасың? Бул дарак мөмө бергенче 20 жыл өтөт. А сенин жашың бир топко чыгып, төрүңдөн көрүң жакындап калыптыр деди. Карыя дыйкан: "О падышам, ата-бабаларыбыз бак дарак отургузду. Мөмөсүн биз терип жедик. Биздин урпактарыбыз да мөмөсүн жесин деп дарак отургузуп жатам" деп жооп берди. Падыша бул Абышка керемет сөз сүйлөдү. Алтын бергиле деп аскерлерине буйрук кылат. Абышка акчаны алары менен жылмайып койду. Падыша эмне үчүн жылмайып жатасың деп сурады. Абышка зайтун дарагы 20 жылдан кийин мөмө берет, а менин дарагым азыр эле мөмө бере баштады деди. Падыша бул Абышка дагы эң жакшы сөздү айтты. Дагы алтын бергиле деди. Абышка акчаны алып кайра дагы бир жолу жылмайып койду. Падыша таң калып, эмне үчүн жылмайып жатасың деди. Абышка элдин багы жылына бир эле жолу мөмө берсе, а менин дарагым 2 ирет мөмө берди деди. Падыша бул Абышка дагы эң жакшы сөз айтты. Калган алтынды да бергиле деп аскерлерине буйрук берди да Абышканын жанынан шашкан бойдон кетип калды. Аскер башчы: "О падышам, эмне үчүн Абышканын жанынан шашкан бойдон кетип калдыңыз?" деп сурады. Падыша: "Абышканын жанында таң атканча отурсам, бардык акча түгөнүп, Абышканын алтынга тете жакшы сөздөрү түгөнбөйт болчу" деп жооп берди. Жакшы сөз, жакшы иш, жакшы мамиле дайыма мөмөсүн берип турат. Дайыма сабырдуу болуңуз.